Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Санкт-Петербургдагы жардырууларды Кыргызстанда туулган россиялык жаран жасады деп шектелүүдө. Чабуулда 14 киши курман болду. Сириянын түндүк батышында козголоңчулар ээлеп турган шаарчада химиялык чабуул жасалды деп болжонууда. 58 киши каза таап, көптөгөндөр жарадар болду. Конгонун сулуусу конкурсун жеңген кыз Африкада СПИД илдетине кабылгандардын абалына эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууда. Санкт-Петербург метросунда кечээ күнкү жардыруудан 14 киши каза таап, 49 киши жарадар болду. Россияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Негизги шектүүнүн аты жөнү Акбаржон Жалилов экени айтылууда. Кыргызстанда төрөлүп, кийин орус жарандыгын алган Жалиловдун сөөгү өлгөндөрдүн арасынан табылган. Орусиянын экинчи ири шаарында тургундар аза күтүп, тилектештикти көрсөтүүдө. Метродо кыйраган поезддин сүрөттөрү чыкты. Эшиктери жолунуп, жүргүнчүлөр качып чыгууга аракеттенүүдө. Станциянын платформасында каза болгондордун сөөгү жатат. Чабуулга шектүү адам Кыргызстанда туулган теги өзбек Акбаржон Жалилов деп айтылууда. Ал орус жарандыгын алган. Бирок 22 жаштагы жангечти боюнча башка да кабарлар чыгууда. Жакынкы станцияда жарылбай калган бомба табылган. Расмийлер бул террордук чабуул экенин айтып, өлкө боюнча коопсуздук чаралар күчөтүлдү. Окуя орусиялыктарды бириктирди. Я уверен в этом, что нас, русских, нас. Биз орусиялыктар бөлүнбөйбүз деп ишенем. Мындай кырдаалда динине жана саясий көз карашына карабай, бардыгы чогуу кайгы тартууда. Жакынкы жылдары Орусиянын учактарында, поезддеринде жана аэропортторунда бир нече чабуулдар болду. 2009-жылы Москвадан Санкт-Петербургка бараткан поездде жангечти чабуулунда 27 адам курман болгон. Исламчыл топ чабуулду жасаганын айтып чыккан. Бир жылдан кийин Москва метросунда 2 аял өздөрүн жардырып, 38 адамды өлтүрүшкөн. 2011-жылы Москва аэропортунда чечен жикчилдери жасады деген чабуулда 37 киши набыт болгон. 2013-жылы кышкы Олимпиада оюндарына саналуу убакыт калганда Волгоградда 2 чабуул болуп, 34 адамдын өмүрүн алган. Жакындарынан айрылган орусиялыктар мындай чабуулдар эмнеге болуп жатканын билгиси келет. Сирияда козголоңчулар көсөмөлдөгөн Идлиб шаарында газ чабуулу болуп, бери дегенде 58 киши каза тапты. Алардын арасында бир нече бала бар экени айтылууда. Британияда жайгашкан адам укуктарынын сириялык байкоочусу деп аталган уюм билдиргендей, Хан Шейхун шаарына абадан сокку уруу учурунда өлгөндөрдүн көбү жай тургундар. Көчөдө калган балдардын тумчугуп калганы айтылууда. Оппозициячыл активисттер Хан Шейхун шаарчасында болгон чабуулдан кийин интернетке ушундай кадрларды чыгарышты. Медицина кызматкерлери адам укуктары боюнча сириялык байкоочулар тобуна билдиргендей, ооруканага түшкөн адамдар демала албай, ооздорунан көбүк чыгып, газ чабуулуна кабылганы анык болууда. Окуяга күбө болгондордун айтымында эртең мененки чабуулдан кийин кишилер жөтөлүп, эс үчүн жоготкондор болгон. Кадрлары өтө ырайымсыз. Эфирге чыгарууга мүмкүн болбогон башка видеодо каза болгондор, алардын арасында жаш балдар жатканы тартылган. Тургундар кулагандардын кийимдерин сыйрып, аларга суу чачып, сактап калууга алып барышканы кабарланууда. Кишилер, аялдар үйлөрүндө көчөдө каза болушту. Кээ бирлеринин оозунан кан чыккан, газдын айынан оозунан кан чыккандар болду. Сириянын түндүк батышындагы бул аймак өкмөтчүл күчтөрдүн бомбалоосуна кабылган. Аймактагы бир катар оппозициячыл күчтөр, алардын ичинде Аль-Каида менен байланыштагы жихадчылар жана Эркин Сирия армиясынын согушкерлери да көзөмөлдөп келген. Сириянын өкмөтү газ чабуулу болгону тууралуу кабар боюнча расмий билдирүү жасаган жок. Буга чейин өкмөт мындай чабуулду болгонун ар дайым четке кагып келген. Саясий оппозициячыл топ бүгүнкү чабуул боюнча тергөө жүрсүн деп Бириккен Улуттар уюмуна кайрылды. Сиз көрүп жаткан BBC эмегүндүн башка кабарларынын тизмеги.
Испанияда Рифат Аль-Асадтын үй бүлөсүнүн кыймылсыз мүлкүн камакка алып, банк эсептерин тоңдурууга буйрук берилди. Сириянын президенти Башар Аль-Асадтын абасы Рифат Аль-Асад 1984 жылы сүргүнгө жөнөтүлгөндө, ага калктын эсебинен $300 миллион берилген дейт тергөө органдары. Буга чейин Рифат Аль-Асад Сауд Аравиясынын королдук үй бүлөсүнүн акчалганын моюнга алган. Афганистан Коргоо министрлиги өткөн айда Кабулдагы аскердик госпитальга исламчылар чабуул койгон учурда шалаакылыкка жол бергени үчүн 9 офицер кызматтан бошотулуп сот жообуна тартыларын билдирди. Расмийлердин айтуусунда чабуул маалында 50 киши каза тапкан. Ал эми күбөлөрдүн айтуусунда каза болгондордун саны андан да көп. Колумбия. Мокоа шаарындагы жер көчкүдөн каза болгондордун сөөгү жерге берилүүдө. Жер көчкү 250ден ашуун кишинин өмүрүн алган. Өлүк каналардын сыртында узун кезекке тургандар жакындарынын сөөгүн таанып таап алуу менен убара. Бийликтер болсо оору сыркоонун жайылып кетишин алдын алып, элди эскертип, медициналык каражаттарды таратууда. Лондон. Ушул жумада Британиядагы конголук сулуу Miss Congo UK уюмунун жылдык сыйлыгын тапшыруу каадасы болуп өттү. Бул иш-чара 7 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл өткөн сайын анын көлөмү да кеңейүүдө. Африкада ВИЧ вирусунан жапа чеккен миллиондогон адамдардын тагдырына көңүл бурууга басым жасалган быйылкы чара дагы ага катышкандардын көңүлүн көңүл кош калтырган жок. Хорсели Синда Уабонго Британияда өткөн Miss Congo сулуулар конкурсунун жеңүүчүсү болду. Бул жаш, сулуу, акылдуу кызды байкабай калуу мүмкүн эмес эле. Ишембиде жыл сайын өтүүчү сулуулар конкурсунда СПИДке каршы өнөктүктү жүргүзүп келген 22 жаштагы Хорсели сулуулар таажысын кийди. Мен бардык чечимдерге даяр болчумун, бирок ичимен жеңип алсам экен деп өтө каалап жаттым. Бул түндөгү таймашта ар бир конкурсант Конгонун салтын жана маданиятын жакшы билерин көрсөтүшү керек болчу. Таймаш 3 турда өттү. Биринчи улуттук би, андан кийин Конгодо сууда сүзүүдө кийилген кийимдерди көрсөтүү. Ал эми акыркы тур суроолорго жооп берүү. Өзү СПИД илдетине чалдыккан Хорсели үчүн бул таймаш оңойго турган жок. Чынын айтсам, менин ыйлагым келди. Себеби мен эч качан эч нерсени жеңип көргөн эмесмин. Мектепте окуп жүргөндө деле экзамендерден эң эле жөнөкөй бааларды алчумун. Бул мен үчүн өтө өзгөчө нерсе деп айтпасам да, ушундай жеңишке жетишкениме өтө кубанып турам. Менин турмушум башка адамдарды козгогону өтө маанилүү деп эсептейм. Ал өзүнүн жеке турмушундагы окуясын айтуу менен өзү сыяктуу абалга туш болгон жаштарга жардам берем деп үмүттөнөт. Эми ал Конго мамлекетине кайтып барып, СПИД менен күрөшүүгө жардам бермекчи. Эми спорт. Премьер-лигадан баштайлы. Четтетилген оюнчулар Андре Херрера жана Златан Ибрахимович Манчестер Юнайтедке кайтып келет. Бирок травманын айынан Пол Погба команданын Эвертон менен беттешине катышпай калышы мүмкүн. Лигада аларды 3 эле упай бөлүп турат. Эвертон 50-чү, Манчестер Юнайтед 53-чү орунда. Бүгүн ошондой эле Бенли менен Стоук, Уотфорд менен Вест Бром, Лестер менен Сандерлендда беттешет. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик жарыялаган маалыматта 2015 жылы 1900дөн ашуун атлет козуткуч колдонгону үчүн жоопко тартылганы айтылат. Допинг текшерүүсүнөн таза өтпөгөнү үчүн жаза алгандардын саны мурунку жылдан 14%га өскөн. Агенттиктин айтуусунда бул багытта тергөө жүргүзүү, чалгындоо маалыматын алуу сыяктуу ыкмалар көбүрөөк атлеттерди кармоого жол берген. Эми программанын соңунда Түштүк Кореяда жаңы салынып бүткөн дүйнөдөгү эң бийик имараттын Шаңду салют менен коштолгон ачылышын көрүп коюңуз. 123 кабат болгон Lotte World мунарасы расмий түрдө ачылганда Сеулдун үстүндөгү асман жаркырай эле түштү. Асман тиреген мунаранын үстүнөн 30 миңден ашуун салют атылды. Ал салют музыка жана лазердик шоу менен да коштолуп жүрүп отурду. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com. Ушуну менен берүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.